Бурулайдын өлүмү. Инспектор ошол ирмем тууралуу айтып берди. Кылмыш иши боюнча күбө катары 32 киши өтүүдө. Биринчи болуп Бурулайды жана аны ала качып баратканда отурган унааны токтоткон автоинспектор көрсөтмө берди. Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча экинчи соттук жыйын Бишкектин Свердлов райондук сотунда башталды. Кыз өлтүргөн деп Марс Бөдөшев жана аны ала качууга катышкан деп Ахмат Сейитов айыпталып жатат. Күбө катары 32 киши чакырылган. Биринчи болуп Бурулай жана аны ала качып баратканда отурган унааны токтоткон автоинспектор көрсөтмө берди. Бурулай отурган машинаны токтоткондон кийин Марс менен Ахматты Жайыл райондук милициясына алып бардым. Документтерди толтуруп жатканда жакындарына чалып алсын деп телефонумду Бурулайга бергем. Бир аздан кийин ызы-чуу чыгып калды. Бурулай отурган бөлмөгө чуркадым. Көрсө Марс ал жака кирип, ичинен илип алган экен, деди ал. Инспектордун айтымында райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин бири калганы такылдатып, эшикти ачууну талап кылып жатты. Андан кийин сынган айнектин үнү угулду. Кимдир бирөө эшикти талкалап бөлмөгө киришкенден кийин канга боелуп жаткан Бурулай менен Марсты көрүшкөн. Күбө тез жардам чакырганын, бирок аларды күтпөй эле Бурулайдын өзү ооруканага жеткиргендигин кошумчалады. Эске сала кетсек, 28 майдын түнүндө 30 жаштагы киши Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун ички иштер бөлүмүндө ала качып алган кызын бычактап, кийин өзүнө да кол салган. Кыз алган жаракатынан улам каза болуп, эркек киши ооруканага түшкөн. Окуядан кийин Чүй милициясынын жетекчиси жумуштан айдалып, укук коргоо органдарынын башка кызматкерлерине дисциплинардык чара көрүлгөн. Булак Спутник КЖ.